Теле алып баруучу Назира Айтбекова жылды жыйынтыктап саясатка саресеп салды. Эл өкүлдөрүн бир чымчып өттү. Быйыл депутаттардан эсте Жанар Акаев, Аида Касымалиева, Эльвира Сурабалдиева эле калды. Момбеков экөөбүздү Сармерденге кыз жигит айтышына чыгарсаңар куп жарашчудай. Тилибизди кайрап алып укмуш айтышмакпыз. Бирде ашыктыгырынан, бирде акыйнектен дегендей. Кымыздан кылгырта жутуп коюп, уялчаак депутат да бар эмес беле баса. Калганыңардын көзүн көргөн, үнүн уккан киши 5-ке чыгат. Жаңы жылыңар менен дейт Айтбекова өз сөзүндө. Индияда 65 жаштагы аял төрөдү. Бул тууралуу чет өлкөлүк басылмалар жазышууда. Маалыматка караганда баланын атасы 80 жашта. Бул аял өз күчү менен баласын жарыкка алып келип, улуу куракта төрөгөн энелердин сап башына жайгашты. Буга чейин мындай куракта көз жарган аялдар жасалма уруктандыруу жолу менен гана боюна бүтүргөн. Дарыгерлер эненин да баланын да абалы туруктуу экенин айтышууда. Негизинен Индияда аялдар 47 жаштан кийин балалуу боло албай калышат. Бирок 60 жаштан өткөн аялдардын көз жарышы өтө сейрек кездешет, деп жазышат басылмаларда.